эле чыгып койчу. Условияларды аткарам деп едим эле, чыгып койчу. Мен ушул акыркы кыз болду. Хоп, давай. Даярсыңбы? Кыскасы, сен экөөбүз мындан ары продюсер жолу иштешпей эле коелу. 7 февраль Манас кинотеатрында көпчүлүк кино сүйүүчүлөр күткөн Браво 2 тасмасынын жабык эшик артындагы алгачкы бет ачаары болуп өттү. Бул киного шоу-бизнес өкүлдөрүнөн тарта кино жаатында эмгектенген чыгармачыл адамдар жана күйөрмандар келип, кинонун башталышын чыдамсыздык менен күтүп турушту. Аталган киного продюсерлик кылган Нурлан Мамакеевдин айтымында, тасма сууктун күнүндө тартылып, кыйынчылыктар өтө эле көп болгон. Ошондой эле Браво 1 тасмасындагы баш каарман Нурлан Насип экинчи тасмада толук катышкан эмес. Тагыраагы экинчи тасманын көркүн ачкан ырчы Нурмат Садыров болгон. 6 айдан бери даярдалып келип, бул съемочный период деп коет. Съемочный процесстин өзү эле 1 айда. А калган буга чейинки сценарий жазылган, актерлор таңдалган, локациялар таңдалган. Жалпысынан жарым жылга жакын кетти бул кинону жаратууга. Кызыктуу окуялар көбүнчө үшүп калып аттык. Именно аябай кыштын мындай эң суук маалында тартканга туура келип калды. Ошол гана кыйынчылыктар болбосо мындай баары жакшы эле ойдогудай өттү да. Барыш керексиң. Барбайм антсам. Сен шок болуп атасың, брат. Шок болуп атасың. Сен шок болуп атасың. Сүйгөн менен пайда жок деген сен ырдагансың, Бул кинодо барыңыздар күткөн Шамалдагы деле болсо продюсерлик кылып, Нурматтын чыгармачылыгын өркүндөтүүгө жардам берет. А бирок Нурлан менен эмнеге иштешпей калганын Нурмат Садыров бул киного кандайча макул болгонун баш каармандар төмөндөгүчө түшүндүрмө берип өтүштү. Мен ал кинодо семейный болуп кеткем да ошо десе. Тамаша албетте, багы ар бир нерсенин өз эмеси болот. Балким Браво кино тасмасынын эң негиздөөчүсү Нурлан Мамакеев байкебиз. Ал кино мен жеке жашоомо, чыгармачылыгым аябай чоң ийгиликтерди алып келген кино болгон. Ушул күнгө чейин ошол кино сиздин жеке жашооңузбу, ушул кинодо көрүп аябай ушундай жөнөкөй бала экенсиз деген сөздөрдү аябай көп айтышат да. Ошол кинодагы жетишкендикти ушул Нурматтагы ошондой сага да ошондой ийгиликтерди алып келген кино болсун деп тилеймин. Эми биз көбүнчө чыгармачылыкта жүргөндөн кийин биз көбүнчө элде көп элер менен баарлашабыз, көп жерде жүрөбүз. Анан тажрыйба кичине эл менен аралашуу ушундай ошол жагынан болушу мүмкүн. Бирок кино жаатында, например, кино биринчи, экинчи күнү съемка башталган күнү мен команда менен биринчи жолу иштешип атам, эч кимди тааныбайм. Жаңы таанышкан күнү аткарчу нерселер келгенде кинонун башында бетке чапкан жери биринчи кино тартылган күнү болчу да. Шамал менен жаңы таанышкандыктан катуу чаба бер деп коет. Мен катуу чаба албайм, жаңы таанышкан адамга неудобно болуп эле. Кино комедия жанрында тартылып, актерлор дээрлик тамашоодон чыккан таланттуу балдар тартылышкан. Ошондой эле ырчы Толгоной Арзыкеева, Манас Алыкулов жана башка актер-актрисалар катыша алышкан. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, New TV Show, шоу-бизнес жаңылыктары. Эми болоткан киного эми киришип, актердук чеберчилигим асылып баштаганда кино тартылып бүтүп калды.